Саламатсыздарбы биздин сүйүктүү көрүүчүлөрүбүз. Сиздер менен мен Ажамал Мангелди жана түстүү тасма берүүсү. Чыгарылышыбызда пайдалуу жана кызыктуу маалымат менен бөлүшкөнгө ар дайым аракет кылабыз. Биздин берүүбүз сизге жакшы таасир этет деп үмүттөнөбүз. Forbes Америкалык финанс-экономикалык журналы 1917 жылы негизделип, дүйнөдө эң абройлуу жана белгилүү басылмалардын бири болду. Ал эми кийинки видеодо журналдын басы өткөн жолу жөнүндө айтып беребиз. Бүгүнкү күндө Forbes журналы эң көп окулган жана таанылган. Forbes журналынан биз дүйнөдөгү эң бай адамдар жөнүндө, таасирдүү инсандардын укмуштуудай триумфтары жана жаңылыштары, бизнести туура жана ийгиликтүү жүргүзүү окуялары. Көпчүлүк үчүн бүгүнкү күндө Forbes көпчүлүккө жол көрсөтүүчү журнал. Бирок биз негиздөөчү жөнүндө аз билебиз. Forbes Берти Чарльз Forbes менен негизделген. Ал 1880 жылы 14 майда Шотландияда Нью-Гирде төрөлгөн. Ал үй бүлөдөгү 10 баланын 6-чысы болчу. Анын атасы тигүүчү болгон. Ошондуктан Берти 14 жашында эле иштей баштаган. Жумуш үчүн ал окуусун таштап, терүүчү болуп жумушка орношот. Бул жумуш анын кыялынан алыс болчу. Анткени Берти Forbes бала кезинен эле ыр жазууну кыялданчу. Мындан тышкары, анын кирешеси 7 жумуш күндүн ичинде болгону 75 центти түзгөн. Бир нече жылдан кийин Берти Forbes'ко ийгилик жылмайды. Ал жергиликтүү гезитте журналист болуп иштей баштайт. 1904 жылы Берти Шотландиядан Түштүк Африкага кетип, андан кийин Америка Кошмо Штаттарына көчүп барган. Ал жерде ал өмүрүнүн аягына чейин калат. Америка Берти Forbes'ту кучак жайып кабыл алды. Ал Нью-Йорктогу медиа магнат Уильям Херстке иштей баштайт. Берти Чарльз Forbes финансылык журналист болуп калат. Ошентип, анын балалык кыялы орундалды деп божомолдоого болот. 1917 жылы Forbes иштер жана аларды аткаруучу аттуу журналды негиздеген. Бирок бул ысым тарыхта калбай, негиздөөчүнүн урматына Forbes деп аталып калган. Бир жылдан кийин 1918 жылы Forbes 30 бай америкалыктардын тизмесин жарыялаган. Джон Рокфеллер бул тизмеде биринчи орунду ээлеп, анын байлыгы 1 миллиард 1,2 миллион долларга бааланган. Учурда аябай чоң акча. Журнал негизделгенден кийин 10 жыл өтсө да журнал 10 миллион долларга баалангандыгына карабастан, Берти Forbes үчүн журналын сактап калуу оңой болгон эмес. Буга ири бизнес атаандаштар, Business Week, Fortuna жана Америкадагы чоң депрессия сыяктуулар таасир этишкен. Берти Forbes өзүнүн журналын башка басылмалардагы колоннадан алган гонорарлар менен иштеткен. Журналдын тиражы негиздөөчүнүн өмүрү учурунда 100 нускадан ашкан эмес. Бертиге журналын сатып алууну бир нече жолу сунушташкан. 1928 жылы Уильям Херст өзү Forbes журналына 10 миллион долларга сатып алууну сунуш кылган. Бирок Forbes Американын жалгыз көз карандысыз журналын сактап калгысы келгенин айтып баш тарткан. 1947 жылы Берти Чарльз Forbes көз жумганда, иш анын уулу Малкольм Forbes'тун колуна өтөт. Дал ушул жылдары ишкер адамдар рубрикасы эң популярдуу болуп, миллиардерлердин рейтинги да популярдуулукка ээ болгон. 20-кылымдын акыркы 3/1-инде журнал Америка Кошмо Штаттарындагы бизнес басылмалардын лидери болуп калат. Журнал популярдуу капитализм түшүнүгүн өз көз карашы менен кеңири жайылта баштайт жана бул АКШнын 40 президенти Рональд Рейгандын учурунда болот. Андан кийин ал Берти Forbes'тун небереси Стив Forbes'тун колуна өтөт. Анын жардамы менен журналдын тиражы 900 миңге чейин көбөйүп, Business Week жана Fortuna артта калган. Бүгүнкү күндө журнал Европа бирлигинин өлкөлөрүндө жана Россия, Кытай, Казакстан, Украина, Грузия сыяктуу өлкөлөрдө басылып чыгат. Forbes'тун жалпы аудиториясы 5 миллиондон ашуун адамды түзөт. Журналдын штаб-квартирасы Нью-Йорктун борборундагы 5-авенюда жайгашкан. Forbes журналы окурмандардын көңүлүнө ийгиликтүү долбоорлордун тарыхын, алардын продукцияларын, ишке ашпай калган долбоорлор жана анын себептери жөнүндө, белгилүү ишкерлердин жашоосу жана иши,
чуулганды окуялардын себептери, дүйнөдөгү эң бай адамдардын рейтингдери, шоу-бизнес жылдыздарынын жана спортчулардын ири гонорарлары, киреше жана чыгашалар, бизнес сыйкырлары жана прюктары менен бөлүшөт. Forbes дүйнөдөгү алдыңкы бизнес журналы. Журнал бизнес чөйрөсүндөгү иликтөөлөрдү өткөзүп, окуяларга объективдүү баа берген үчүн ошондой эле ар кандай тизмелерди жана рейтингдерди жарыялагандыктан таанылып калды. Алардын ичинен эң белгилүү дүйнөдөгү миллиардерлердин тизмеси. Журналдын ар бир санында компаниялар, алардын уюштуруучулары жана лидерлери жөнүндө 60тан ашуун аналитикалык макалалар бар. Бирок журналдын каржылык тармагы жөнүндө азыраак маалымат бар. Компаниянын кыймылы жөнүндө так маалыматтарды эч кимге маалым эмес. Стивен Forbes өз кирешеси жөнүндө маалыматты жашыруун кармоону чечти. Мындан бир нече жыл мурун корпорациянын башкы директорунун байлыгы атасынан калган 1,4 миллиард долларды кошпогондо 400 миллион долларга бааланган. Forbes жыл сайын өзүнө 1,2 миллион доллар киреше алып келет. Албетте бул анын кирешесинин бардыгы эмес. Акыркы жылдары басылмадагы популярдуу, таасирдүү жана борбордук болуп калды. Жарнаманын көлөмү боюнча журнал медиа индустриясында дүйнөлүк лидер деп эсептелет. Forbes'тун популярдуулугу жыл сайын жакшы темп менен өсүүдө. А сиз Forbes журналын окуйсузбу? Кыргызстанда да Forbes сыяктуу ийгилик жөнүндө айтып берген One Magazine аттуу журнал бар. Ал эми кийинки видеодо анын негиздөөчүсү Аида Долотбакова менен кызыктуу маек. Аида Долотбакованы башкалардан айырмалап турган 3 негизги сапат. Мен өзүмдү коммуникативдүү, позитивдүү жана көз карандысыз кызмын деп айта алам. Отличная девушка. Аида Долотбакова One Magazine бизнес журналынын башкы редактору. One Magazine сыйлык тапшыруу азиминин уюштуруучусу, Кыргыз Республикасындагы Kia Motors компаниясынын биринчи бренд амбассадору, One Travel үй бүлөлүк теледолбоорунун автору жана алып баруучусу. One Magazine журналын жаратуу идеясын кантип ойлоп таптыңыз? Изучив местный... Жергиликтүү жана чет элдик журналдарды изилдеп чыккандан кийин, мен өз өлкөмдө жана чет өлкөлөрдө сапаттуу болгон басылманы чыгаргым келди. Долбооруңуздун кайсынысы сиздин эң чоң сыймыгыңыз? Каждый проект я по-особенному люблю. Мен ар бир долбоорду аябай жакшы көрөм. Бирок One Mag журналын белгилей кетмек элем. Признаться, это проект журнал One Magazine. Пандемия сиздин бизнеске кандай таасирин тийгизди? Мое сердце разрывалось, глядя на... Пандемия учурунда эмне болуп жаткандыгын көрүп, жүрөгүм сыздап жатты. Үй бүлөм жана досторум жөнүндө абдан тынчсыздандым. Менимче эң оптималдуу чечим убактылуу пауза алуу болду. 9 жылдан бери бизде узак дем алыш болгон эмес. Пауза ой жүгүртүүгө жакшы мезгил. Эмнени өркүндөтүү керектигин билүү үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Бул мезгил абдан жакшы. Анткени биз көптөгөн маселелерди карап чыктык. Эми биз өзүбүздү жана окурмандарыбызды жаңы күч менен, жаңы идеялар менен таң калтырганы даярданып жатабыз. Өлкөбүздүн чегинен чыгып кетүү мүмкүнчүлүгүбүз чоң. Журналыңызды жайылтуу үчүн онлайн платформага өтүүнү пландап жатасызбы? Ооба, албетте. Учурда One Magazine журналынын жаңы сайтын иштеп чыгуу үчүн убактыбызды туура пайдаланып жатабыз. Акыркы кадамдар калды. Сайт даяр болгондон кийин биз окурмандарыбызды онлайн басылмасынын жаңы платформасы менен тааныштырабыз. Наших читателей познакомить с новой платформой интернет-издания журнала One Magazine. Азыр басма сөз каражаттары канчалык деңгээлде актуалдуу деп ойлойсуз? Мен басылмалар акырындап актуалдуулугун жоготуп баратат деп эсептейм. Свою актуальность. Бирок сапаттуу продукт ар дайым баалуу болот.
Сизди каардуу жетекчи деп атоого болобу? Нет, строгий босс это Жок, точно. бул не сөзсүз меня, мен я жөнүндө очень эмес. гибкая. Мен абдан ийкемдүүмүн. Бирок иш Если үстүндө это касается талаптарым күчтүү. работы, то там я очень требовательная. Сиз командаңызга кызматкерлерди кантип тандайсыз? Мен үчүн адамдын иш тажрыйбасы маанилүү эмес. Баарынан да адамдык сапаттарга көңүл бурам. Качество. Күйүп турган көздөрдү көрсөм, иштөөгө болгон каалоо бар болсо, анда мен жардам берип жаңы таланттарды ачканга даярмын. Готова помочь и раскрыть новый талант. Кандайдыр бир чечим кабыл алууда сизге аялдык ички туюмуңуз жардам берди беле? Я доверяю Мен өзүмдүн своей ички туюмума ишенем. Бирок өзүмдүн акыл эсимдин үнүн угам. голосу своего разума. Аида Долотбакова ошондой эле дагы бир долбоордун негиздөөчүсү. YouTube жана ТВден көрсөтүлгөн One Travel аттуу берүү башка өлкөлөр жөнүндө айтып берет. Ал эми биз сиздерге чыгарылыштардын биринин үзүндүсүн көргөзөбүз. We were running onto something, and we didn't stay forever, but it's all we wanted. You were so in love with simple things, and now we're searching for the fire, tripped in kerosene. I've been loving more, living lives off of highs and lows, so obsessed. Couldn't get nothing, but we'll never run out. We free spirits, free spirits. Can you hear me calling? Oh, it's all or nothing when you're free spirits, free spirits. Can you hear it calling? 'Cause I don't wanna live now, no, let me go. This is heaven or Armageddon. I'll be getting high with you to watch the ending. We were drowning down our memories, a cemetery full of bottles letting liquor bleed. When you're loving more, caring less, it's the highs and lows with no question. And we wanted it all then, but we'll never run out. We'll be free spirits, free spirits. Can you hear me calling? Oh, it's all or nothing when you're free spirits, free spirits. Can you hear it calling? 'Cause I don't wanna live now, no, let me go. Tell me when you're falling. No, I can never doubt your love. Can you hear me calling? Is it everything you're dreaming of? Live it all on the night, as long as you're not leaving me behind from your heart. Free spirits. Бос инсаны биздин телеканалыбыздын жаңы берүүсү. Бул Кыргызстандагы дүйнөлүк бренд менен болгон биринчи коллаборация. Анын алкагында ийгиликтүү адамдар менен кызыктуу маек курабыз. Кийинки видеодо Аида Долотбакова менен маектин уландысы. 2017 жылдан бери жубайы жана балдары менен биргеликте саякат жөнүндө One Travel автордук үй бүлөлүк теледолбоорду алып барышат. 2006 жылы Аида кырсыкка кабылып, андан кийин бир нече жыл бою унаа айдоодон баш тарткан. 2018 жылы Аида Кыргызстандагы Kia Motors компаниясынын биринчи бренд амбассадору болду. Бош убактысында күйөөсү менен ырдаганды жана каверлерди жаздырууну жактырат. 2021 жылы кандай гана болбосун автордук онлайн курсту баштайт.
Siz жолдошуңуз менен бизнес жүргүзүп жатасыз. Бул сиздин үй бүлөлүк мамилеңизге кандай таасир этет? Месяц Жубай катары биз мыкты командабыз. Биз бири-бирибизди укканды, бири-бирибизди колдогонду, бири-бирибизге түрткү бергенди, достук мамиледе сындаганды билебиз. Бирок үй менен жумушту аралаштырбайбыз. Сиздин үй бүлөңүз блогторду жана социалдык баракчаларды активдүү колдонот. Бул балдардын жүрүм-турумуна таасир этеби? Так как мы Биз публичная коомдук үй бүлө семья, болгондуктан дети берут балдар пример бизден с үлгү Алиной, алышат. ведет Айлина свой өзүнүн блогун алып собственный барат. блог. Они Бизге более караганда алар ответственные жоопкерчиликтүү и болуп, бир нерсе айтууда понимают, мурун бир аз что, ойлонуш керектигин түшүнүшөт. Прежде чем что-либо говорить, нужно немного подумать. Сиздин балдарыңыз интернет буллингине кабылышты беле жана аны башынан кандайча өткөрүштү? Да, Ооба, кабылышкан. Анда учурлар болгон. Самат экөөбүз балдарыбыз чагымчылдыкка берилбеши керектигин түшүндүрүп берүүгө колубуздан келишинче аракет на кылабыз. провокацию. Сиз балдарыңызга кандай сапаттарды үйрөткүңүз келет? Я как мама Мен желаю, эне катары балдарыма кандай кырдаалда болбосун, алар кандай болсо ошол бойдон кала беришин каалайм. Белгилүү бир адамдын социалдык абалына карабастан коммуникативдүү болуусун каалайм. Алар билимдүү жана сабаттуу болушун каалайм. социального статуса того или иного человека, чтобы они были образованными, грамотными. Сен ата-энеңе жумуштары менен жардам бересиңби? Мен ата-энемдин иштерине кийлигишпегенге аракет Когда кылам. они у меня спрашивают, Бирок алар менин оюмду сурашканда, мен ар дайым аларга жардам берүүгө аракет кылам. Апама көп жардам бергенге аракет кылам. Көбүнчө мен аны колдойм, кеңеш берем. Апам өзү айткандай, ага өз ойлорум, энергетикам менен жардам бергенге оңоюраак. мыслями, своей энергетикой, как мама говорит. Кимге көбүрөөк окшошсуң? Апаңабы же атаңабы? Мен тактыкты атамдан, коммуникативдик жөндөмүн апаман алдым. Жалпысынан мен ата-энемден мыкты сапаттарын алдым окшойт. Сен көптөгөн өлкөлөрдө болгонсуң. Кайсы өлкө сага көбүрөөк жакты жана эмне үчүн? Благодаря своим родителям. Ата-энемдин аркасы менен мен 10дон ашуун өлкөдө болдум. Чынын айтсам, кайсы өлкө көбүрөөк жакканын айта албайм. Анткени бардык өлкөлөр сонун. Бирок өзгөчө бир өлкө бар. Бул Вьетнам. Ал жерде Винпер аралы бар. Бул көңүл ачуучу арал мага аябай жакты. Винперл — это остров развлечений, и мне там очень сильно понравилось. Сиз Кыргызстан үчүн бир нерсе жасагыңыз келеби? В будущем Келечекте адамдарга гана эмес, жаныбарларга да жардам берүү максатында кайрымдуулук иштерин жасагым келет. Үй бүлөңүздүн долбоорунун ийгиликтүү болушунун сыры эмнеде? Биз перфекционисттербиз. Эгер кандайдыр бир ишти баштасак, анда ага толугу менен берилебиз. Себя ему. Дагы кандай жеке долбоорлорду ишке ашырууну пландап жатасыз? Акыркы бир нече жыл аралыгында мени спикер катары ар кандай тренингтерге көп В чакырышат. качестве спикера. Жакында «Несмотря ни на что, эч нерсеге карабай» аттуу өзүмдүн онлайн автордук мотивациялык курсун ачып жатам. Название «Несмотря ни на что». Спасибо. Чоң рахмат, жакшы алыңыздар. Жаш ишкерлерге жана ишкер аялдарга кандай кеңеш бере аласыз? Эч нерсеге карабай, ката кетирүүдөн коркпой, өз максаттарыңарга жеткиле. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздерге жагымдуу ирдестени тартуулайбыз. Бул ыр маанайыңызды көтөрүп, сиздерге позитивдүү таасир этет деп үмүттөнөбүз. Biz ötkürdük күндөрдү, бирге куруп келечекти, жашоонун даңын татып, бирге тилеп бергенни, сүйүп аркын түшүрбөй, бир үй бүлө болдук бүтүнгө. Өйдө төмөн өмүрдөн, ач
ачуу таттуу барын көрдүк сүйүң өчпөй көңүлдөн сыноолордун баарын жеңдик шаңга толуу үйүбүз өчпөйт эми биздин сүйүүбүз сүйөм сени өзүң болуң жүрөгүмдүн теңи үй бүлөмдү сенсиң берекеси өмүрдө гана сүйөм сени эң бактылуу адам кылдың мени балдарымдын сенсиң энекеси өмүрдө гана сыноолорго сынбастан бардыгына дайын болдум турмуш жолун бир баскан сен өмүрлүк жарым болдуң үй бүлөмдүн жарыгы жүрөгүмдүн сенсиң жарымы өмүрлүк жар жылдызым бакыт жолун себеп кылдың көбөйсүн деп кыргызым ага ол кыз белек кылдың кол кармашкан жаш жубайлар дайым бизде болсун бактылуу Ушинтип биздин чыгарылышыбыз аягына келди. Сиздер үчүн берүүбүздү пайдалуу жана кызыктуу кылганга ар дайым аракет кылабыз. Ажам Алмангелди түстүү тасма берүүсү. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.